Саламатсыздарбы биздин YouTube көрүүчүлөр. Мен азыр бул жака атайын бир иштер менен келдим. Негизи бул жер жөнүндө маалымат бере кетейин. Бул үлкөн завод, убагында Союз убагында дүркүрөп өсүп турган эң чоң Кыргызстандагы ун чыгаруучу комбинаттардын бири болгон. Ата айтсак, бул жайгашкан жери Ош облусунун Кара Суу районундагы Сарай айыл өкмөтүнүн Телман айылында жайгашкан мелкомбинат. Бул комбинат негизи ун чыгарган ири заводдордун бири болуп, көпчүлүк мунун атайын кызыл имараты бар да, ошону Кремльге окшотушкан да илгери, Москва деп айтышкан жаш балдар. Негизи СССР убагында көп эле өндүрүштүк ишканалар көп иштеп турганда, Кыргызстанда ушул 90-жылдардан кийин эгемендүүлүк алгандан кийин балдардын баары бузулуп иштебей калган. Бирок азыркы учурда бул жерде көрүп турганыңыздардай газ, жаратылыш газын сатышат. Бул жерден баягы чакан жүк ташуучу лабо унаалары, же болбосом атайын үйгө газ баллонун иштеткендер дагы ушул жерлерден газ заправка кылып кетсе болот да. Бул мелкомбинаттын ичине темир жол дагы тартылган. Бул жактан поезд менен вагондор кирип, буудай таштап, ун алып чыгып кетип жүрүшкөн убагында. Мына биз силер көрүп турган азыркы ушул темир жол. Бул жерде мына ушул темир жол менен кирип, ичкериге ушул комбинаттын ичине буудай таштап чыгып кеткен да. Бул жагы ушул темир жол станциясы Кара Суудан чыгып келип, Өзбекстан менен туташкан ал жагы. Ал чакан бул ушул темир жолчулардын эмеси окшойт. Жолду караган, шлагбаумду карап текшерген. Вахта деп коебу ушундай. Негизи бул мелкомбинат жөнүндө мен айта турган болсом, мунун курулушу 1961 жылы германиялык куруучулар тарабынан башталып, 1964 жылы аяктаган. Баш аягы 4-5 жыл аягында, баш аягы 4-5 жыл ичинде куруп бүтүшкөн экен да. Мен бул боюнча маалыматты ушул чоң атам айтканда, ушул Кара Суу районундагы кээ бир тарыхый имараттарды, Кара Суу районунун тарыхын бир аз жазып атканда алып калган болчумун. Азыркы учурда бул завод иштебейт. Бирок чыгарса керек бир чакан бир бөлүгүндө да. Негизи чын-чынында бул жерде азыр өндүрүш көп. Завод иштебегени менен бул жерде пескоблок, түрдүү пескоблокторду чыгарган, брусчаткаларды чыгарган, атайын цехтерге бөлүнүп кеткен. Көрсөңүздөр болот, бул жерде пескоблок чыгарышат. Ар кандай түстөгү, түрдөгү. Ал эми бул жерде негизи мамлекеттик бажы кызматынын дагы терминалы бар. Кээ бир жүктөр ушул жерге келип, ушул жерге түшүп эме болот. Чын-чынында бул жерде буга чейин кытайлыктар иштетишкен, кытайлар. Бул жерде темир челектер, мармеладдар, жанагы биз жеп жүргөн зыяндуу деген. Андан сырткары шлёпкалар, гелуй деген шлёпкалар дагы ушул жерден чыгып турган. Бирок кийинчерээк билбейм, кандайдыр бир себептер менен ал цехтер, заводдор жабылып кеткен да. Мына ушундай негизи мелкомбинат архитектуралык жактан аябай кооз курулган. Чындыгында бул жөнүндө өзүнчө бир документалдуу фильм жасасам болот. Ага убакыт керек, бул жактан уруксат керек дегендей.